Аритмия – жүрөктүн иштөө ыргагынын бузулушу. Анын түрлөрү өтө көп. Жүрөк ооруларынын 200ге чукул түрү болсо, дээрлик көпчүлүгү аритмия менен коштолот. Бул илдет туурасында Кыргызстандын башкы кардиохирургу, аритмолог, түштүк аймактык жүрөк кан тамыры хирургиясы илимий борборунун жетекчиси Калдарбек Абдыраманов жүрөк аритмиясы туурасында кеңири баяндап берген. Аритмия – жүрөктүн иштөө ыргагынын бузулушу. Жүрөктүн аритмиясы өз алдынча оору же жүрөктүн башка органдардын оорусунун бир белгиси катары аныкталат. Себеби жүрөктүн импульстун жаралуу жана таралуу тартиби бузулганда аритмия пайда болот. Демек, аритмология аныктоого, дарылоого өтө көп кырдуу татаал тармак. Уулуу заттардын таасири бар. Ошондой эле дарт адамдын жашоо, тамактануу эрежелерине, кесип өзгөчөлүктөрүнө байланыштуу болот. Андан сырткары баңгизат, ичимдик, уулантуучу заттардын таасири катары да пайда болушу мүмкүн. Себебине жараша чукул же өнөкөт болот. Чукул пайда болгондо адам ооруганын сезип дарыгерге кайрылат. Анда дарылаганга мүмкүнчүлүк болот. Ал эми өнөкөт түрлөрүндө адам өзүнүн аритмиясын башка оорулар менен байланыштырып коюп жүрө берет. Кийинчерээк ал өз алдынча ооруга өтүп кетет. Майыптыкка алып келет. Бул илдет дарылабаса адамды майып кылышы мүмкүн. Болгондо да чукул өлүмгө алып келүүчү түрлөрүн пайда кылат. Адатта жүрөк бир калыпта мүнөтүнө орточо 70 ирет согушу керек. Аритмия кабылдаса кандын уюп калышына, инфарктка, инсультка алып келет. Албетте, бул адам үчүн кооптуу. Аритмиялык капыстан болгон өлүм деген термин бар. Кыргызда соо жүрүп эле басып баратып же уктап жатып эле өтүп кетиптир дейбиз. Бул аритмиянын эң жаман түрү. Жүрөктүн согуусу 30-40тан төмөн түшүп кеткен же тескерисинче 200ге чейин жеткенде адам каза болгон учурлары кездешет. Дабасы бар. Эгерде так диагноз койсо, оорунун себебин электрофизиологиялык изилдөөдө тапса, электр тогунун жардамы менен күйгүзүп аритмияны айыктырса болот. Бул дүйнөдө кеңири тараган кымбат баалуу жогорку технологиялык ыкма. Ооругандар Кыргызстанда жылына 6000ге чукул адам түздөн-түз аритмологдордун колунан дарыланышы керек. Кардиологиялык оорулардан жапа чеккендердин 50-60% жүрөктүн аритмиясы менен жабыркайт. Дарылоо жолдору: жеңил түрү дары менен дарыланат. Экинчи түрү диагностика жасагандан кийин катетер менен күйгүзүп, ошол участокту айыктырса болот. Үчүнчүсү хирургиялык жол. Аритмиянын өтө татаал формаларында ири операция жасалат. Дарылоонун төртүнчү ыкмасы: аритмияны атайын аппараттарды денеге имплантация жасоо жолу менен жүргүзүлөт. Алар өтө кымбат баалуу система аппараттары болуп саналат. Бир нече себептер. Кыргызстанда боок менен байланышкан аритмиянын түрлөрү көп. Экинчиден, аялдардын климаксы башталган учурда аритмиянын түрлөрү көп кездешет. Көбү жүрөк ооруп жатканын айтып кайрылат. Адистер жашын карап алардын климакс курагын байкашат. Андан тышкары ревматизм оорусу менен жабыркаган кишинин жүрөк ыргагы бузулат. Төртүнчү, жүрөк тамырлары ичкерип, ал жерде тромб жаралып, кан ары өтпөй калган оор түрлөрү да аритмияга алып келет. Жүрөктүн булчуңдарынын бир бөлүгү ирисе, инфаркттелет. Ал эми мээде тромб болсо, инсультка алып келет. Мына ошолордо да аритмия сөзсүз кездешет. Кийинки 6-чы орунда кадимки чынык аритмия турат. Бул өтө татаал түрү, өз алдынча дарылоого туура келет. Алар симптомдук аритмияга караганда өтө кооптуу болуп эсептелет. Булар жогоруда айтылгандай капыстан өлүмдү жаратат. Сырткы факторлор. Адам ден соолугу таптаза туруп аритмияга кездешкен жагдайлар арбын. Анализдей келгенде 3-4 күн уктабай жүргөндө адамдын аритмиясына себеп болгонун билсе болот. Көр тириликтеп жаны тынбай, уктабай, чала уйку болуп же ой басып, санага түшүргөн факторлор да бул ооруга себепкер. Азыркы учурда саясатчыларда бул оору көп кездешет. Адамдар бири-бирине жаман сөз айтып койсо деле, түнү менен уктай албай, кан басымы көтөрүлүп, стресс болуп чыгып, жүрөктүн иштөө ыргагы бузулушу мүмкүн. Азыр бирин-бирин алдаган, калп айткан, ушактаган учурларды кошууга болот. Мындай жагдайлар 2-3 айлап кайталанса, кооптуу аритмияга алып келет, дейт Абдыраманов. Интернеттеги оюндардан окуяларга чейин ылгабай кабыл ала берсе да аритмияга себеп болот. Себеби мындан да уйкунун режими бузулат. Кыскасы, адамдын көнүмүш болгон жашоо образынан сыртка чыккан учурда жүрөктүн иштөө ыргагынын бузулушуна шарт түзүлөт. Аритмияны адамдын сырткы чөйрөдө болуп жаткан окуяларга болгон жооп реакциясы деп түшүндүрсөк болот. Байкалбаган инфаркт кандай болот? Көкүрөгү сайгылашып, кан басым көтөрүлүп, дем кыстоого. Болжолу биздин инфаркттын белгилери тууралуу элестөөбүз ушундай болсо керек. Жүрөк кармап калган учурдагы башкы белгилер: колдогу, моюндагы оору, баш айлануу, муздак тер. Бирок ар дайым эле ушундай боло бербейт. Окумуштуулар мындай белгилер байкалбаган дагы инфаркт болоорун көрсөтүүдө.
Гарвард университетинин окумуштуулары мындай учурлар дарыгерлер болжогондон дагы көп болоорун айтып чыкты. Жүрөктүн приступ болгон учурлардын дээрлик жарымы 45% байкалбаган абалда өтөт. Көбүнчө буга кабылгандар эркектер. SML симптомдору өтө байкалбаган абалда жана кыска мөөнөттө болгон үчүн адаттагы эле дискомфорт катары кабыл алынат. Эркектер ага маани деле бербей коюшат деп түшүндүрөт Гарвард университетинин профессору Джош Платски. Маселен, эркектер өзүн физикалык жактан алсыз сезип турган абалын көп учурда чала уйку, оор жумуш же жөн эле жаш өткөндөгү организмдеги өзгөрүүлөргө шылтап коюшат. Кээде зарына болуп жатам, тамагым сиңбей жатат деп коюшат. Айталы, көкүрөгүңүздүн сол тарабы сайгылашып ооруса, сиз жүрөк ооруп жатат деп сезесиз. Ал эми байкалбаган инфаркт болгону бир аз гана кишини ыңгайсыз кылганы болбосо, катуу деле оору сезилбей калат. Мунун белгилери: көкүрөк клеткасында чымыраткан оору бир аз убакытка гана созулуп кайра кайталанат. Дененин жогорку бөлүгүндөгү дискомфорт, маселен колдогу, белдеги, ичтеги, моюн жана ээктеги сайгылашуу. Көкүрөктөгү сайгылашуудан кийинки дем алуунун кыйындашы, күтүүсүз муздак тер, баш айлануу жана көңүл азуу. Бул иликтөөнүн жыйынтыгы Америкалык медицина ассоциациясынын журналына жарыяланды. Дарыгерлер жүрөк кан тамыр ооруларынан жабыркаган 45-тен 84 жашка чейинки 2000 эркек жана аялды 10 жыл бою иликтөөгө алышкан. Эркектер аялдарга салыштырмалуу 5 эсе көп байкалбаган инфаркт алышкан. Иликтөө таянактарында SML байкалбаган инфарктка жеткире турган фактылар деле адаттагы инфаркт сыяктуу эле: чылым чегүү, ашыкча салмак, физикалык кыймыл-аракеттин аздыгы, жогорку кан басым, холестерин менен диабеттин деңгээли. Байкалбаган инфаркттан кийин жүрөк начар иштей баштайт, андан кийин көйгөй жарала берет. Көптөр аны сезбеген үчүн медициналык жардам алуу үчүн кайрылбайт. Анын кесепети олуттуу болушу мүмкүн. Дарыгерлердин муну аныкташы татаал деле эмес. Бул үчүн кардиограмма же жүрөктү УЗИге текшерүү жетиштүү болот. Жүрөк кан тамыр ооруларынын алдын алууда маанилүү жагдайлар: кан басымын билүү жана көзөмөлдөө. Адатта кан басымы 140-90дон жогору болбошу керек. Кандагы кантты жана холестеринди көзөмөлдөңүз. Рациондон майлуу, куурулган тамактарды, ышталган этти, шекерди жана таттууларды колдонууну азайтыңыз. Жашылча жемиштерди көбүрөөк жегенге аракет кылыңыз. Күнүмдүк тамак ашта тузду 5 грамм 1 чай кашыкка чейин чектеңиз. Көбүрөөк кыймылдаңыз, физикалык активдүүлүктү жогорулатыңыз. Стресске каршы турууну үйрөнүңүз. Тамекини таштап, алкоголду ашыкча колдонуудан баш тартыңыз. Бул чараларды аткаруу жүрөк кан тамыр ооруларынын пайда болуу тобокелдигин төмөндөтөт.